Арбаңыздар, кутман кечиңиздер менен бүгүнкү кезектеги лекцияны баштайлы. Бүгүн азыраак экенбиз. Баягы майдын майрамынан кийин элдин көбү эс алуу бүтө эле коюшат, көбүндө. Эс алуу улантылып атканбы же Кыргызстандан тажап баштадыкпы? Биринчи келгендер? Жакшы. Мен ошентсе деле адаттагыдай эле бир суроодон баштагым келет. Бүгүн биринчи жолу келгендер барбы арабызда? Бир аз да болсо бар экен, биринчи келгендер бар экен. Рахмат, мен кыскача бир эки сөз айтып коеюн, биякта эмне иш чара болуп атканын. Менин атым Мелис Мураталиев, мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссияда кызмат этейм азыр. Ушул жерде, ушул жайда биз былтыркы жылдын сентябрь айынан тарта жумасына бир жолу, ар бир экинчи күнү кечинде ушул маалда биз Кыргызстандын курсун өткөрүп атабыз бул жерде. Кыргызстандын өзү курс катары 40 теманы камтыйт. Бул программа көп жылдан бери иштеп, апробациядан өтүп, көп мекемелерден, билим берүү мекемелеринен, башка мамлекеттик мекемелерден өтүп, өзүнүн жакшы жыйынтыгын берип келаткан программа болчу. Анан ага чейин бул коомдук деңгээлде гана өткөрүлгөн. Ал эми биякта болсо быйыл биз ушу тил саясатын ишке ашырууда дагы ушу кыргыз таануу темасында көп түшүнүктөр биздин тилибизге да биринчиден байланыштуу, экинчиден өзүбүздүн улуттук аң сезимибизди калыптоо, бекемдөө жаатында дагы расмий мамлекеттик саясатта азыр бир топ стратегиялык документтер кабыл алынган. Ошол эле улуттук нарк жөнүндө жарлыкка кол коюлду, руханий адеп аклактык өнүгүү жөнүндө, мына кийин жакында эле идеологиялык доктрина кабыл алынды, улуттук дем дүйнөлүк бийликтен. Мына ошонун саясатты ишке ашырууга дагы бул программа талабына да максатына жооп берген үчүн биз ошону эп көрүп, ошону бардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге да жана жалпы эле каалоочуларга ушундай эшигибиз ачык форматта ушундай лекцияларды уюштуруп атабыз. Бүгүн кезеги боюнча билбейм канчанчы лекция, иши 30тан ашты болуш керек. Бүгүнкү темабыз, слайд жылдырып коюңуз. Алуу берүү мыйзамы. Кызык тема. Анан биринчи эле суроо. Мен негизи суроо бергенди жакшы көрөм өзүм дагы. Анан силер дагы тартынбай суроо бергиле, эгер түшүнбөй калган жерлер болсо, тактоо иретинде же бирок темадан сырткары эмес, анан ошентип мындай пикир алышуу, маектешүү ыкмасы менен өткөрөлү бул сабагыбызды. Биринчи суроо менден болсун. Алуу берүү мыйзамы деген түшүнүк мындай кабарыңар барбы, таанышпы, уктуңар беле же кандай деп ойлойсуңар? Бул эмне жөнүндө болуш керек? Кандай? Жазылбаган мыйзам. Эмне жөнүндө мыйзам болушу мүмкүн? Жардам берүү. Алыш бериш. Дагы? Чыгаша, киреше чыгаша, ошо жөнүндө. Дагы? Аласа бересе. Ошо жөнүндө деп ойлойбуз, Дагы башка ой барбы? Жоопкерчилик? Кандай мааниде? Ооба, мамиле. Сиздин айтканыңыз жана что посеешь, что пожмешь деген жанагы себептүү мыйзам деп койсок болобу? Закон кармы деп коебуз, Ал бир аз башкачараак. Эми байланышы бар, бирок бир аз башкачараак да. Баягы эмне эксең ошону аласың деген. Дагы кандай пикир бар? Негизинен түшүнүк бар, Негизинен айтылган пикирдин баары ушуну камтыйт, ушул теманы камтыйт албетте. Биз болгону азыр буну кеңирээк ачканга аракет кылабыз. Жаңы нерсе айтпайм. Бул бар нерсе, белгилүү нерсе. Анан баса белгилеп кетчү нерсе. Бул мыйзам, бул кыргыздын мыйзамы эмес. Бул бир улутка, элге таандык мыйзам эмес. Бул жалпы эле жашоодо мыйзам. Жашоонун бир мыйзамдары бар да, табияттын мыйзамы, ааламдын мыйзамы деген сыңарындай. Алуу берүү деген бир мыйзам бар бул. Бул бир улутка дагы, этноско, динге байланыштуу эмес, бул жалпы эле жашоонун бир мыйзамы. Анан болгону гана биздин элибизде, биздин кыргыз ата-бабаларыбыз бул мыйзамды кандай тутунуп карманып келген, тутумду беле дегиле, түшүнүгү бар беле, жок беле, ошол жөнүндө мындай пикирлешебиз. Слайд. Биринчи аныктамадан баштайлы. Алуу берүү деген жөнөкөйлөтүп айтканда, адам бул жашоодо алып жашайт, анан берип жашайт деген сөз. Суроо, эмнени алабыз бул жашоодон? Айткылачы. Билим алабыз, дагы?
Байлык дагы. Ден соолук алабызбы? Азык алабыз, тамак алабыз дагы. Кыскасы түшүндүк, Биз адам баласы бул жашоодо алмайынча жашай албайт. Сөзсүз түрдө алабыз. Мындай кенен мааниде алып жашайбыз. Ошол эле убакта адам берип да жашайт. Бербей жашай алабызбы? Эмне беребиз? Сүйүү беребиз дагы. Мээрим беребиз. Дагы эмне беребиз? Кандай? Тартип беребизби? Тартипти орнотобуз. Тарбия беребиз. Дагы? Убакытты бербейбиз. Убакытты алабыз. Убакытты жейбиз. Убакытты такыр туура эмес пайдаланабыз деп коелучу. Убакыт бербейбиз биз. Бизге берилет убакыт. Биз эмне беребиз? Адам эмне берет? Билим беребиз. Тарбия, таалим айттык, сүйүү, мээрим жана башка эми көп нерсе беребиз. Чындап келсе, санап отурса, ушул эки түшүнүк менен эле байланат адам жашоосунда. Алып жашайт, берип жашайт. Бардык нерсени. Анан эми ошону мындай дагы түшүнүктүүрөөк болуш үчүн балким жөнөкөй мисалдар менен, кээ бир мисалдар менен да бухгалтерияда мисалы дебит кредит бар го. Ишкердүүлүк жүргүзгөндө бул нерсе төптүккө келбесе, анда ишкердүүлүк жүрбөйт. Бухгалтерлер жакшы билет, Негизи жашоодо алуу берүү ушундай болуш керек. Адамдын бул жашоодо алып жашаганы менен берип жашаганы тең болбосо, анда жашоосу бузулат десем катуу болуш керек, бирок жашоосу кыйнала баштайт, эгерде теңдикке жетпесе. Бухгалтерияда бул баланс келмейинче иш жылбайт, билесиңерби? Бир тыйын чыкпаса да азабы берет да. Ошол сыяктуу түшүнүшүбүз керек. Бирок өзү теорияда ошондой болуш керек дагы. Бирок биз буга маани бербейбиз. Ушул алуу берүү мыйзамы жашоодо бухгалтериядагыдай төптүккө келбейт көп учурда. Көп учурда келбейт. Анан ошондон биз азап тартабыз. Анан ойлонуп көрсөк, жашоодо мына ар бирибиздин башыбызга келчү нерсе ушунун баары ар бирибизге тиешелүү. Ушул алуу берүү мыйзамын жакшы түшүнүп өздөштүрүп алсак, анда жашообузду өзүбүз эле тыңдап оңдоп кетерибизге мен көзүмдө жетет. Өркүмдөй көрүп ишенип турам да. Болгону ар ким өзүбүз ошону кабыл алышыбыз керек. Чындап эле ошондойбу, жокпу? Аны бүгүн мындай талкуулап, бүгүн талдап, ар бириңиздер өзүңөргө дагы мындай бир баам салып иликтеп көргүлө. Силер ушул мыйзамды кандай деңгээлде карманасыңар, жаткарасыңар дегенде. Кийинки киреше чыгаша дедик, жанагы киреше чыгаша буга дагы тиешелүү макалдар бар, аны дагы айтабыз. Кыскасы киреше деген бар, чыгаша деген бар. Бул алуу берүү деген деле ошол. Адам жашоосунда киреше алып жашайт, анан чыгашасы чыгат, сөзсүз түрдө. Кийинкиси. Муну мен атайын мындай сүрөт түрүндө бир көрсөтүп коеюнчу деп атам да, себеби графика менен көрсөткөндө дагы бир башкачараак кабылданат да. Мисалы, адам алса чөйрөдөн алат, Жалаң гана табият дебейин, негизи чөйрө деп коелучу. Адамды курчап турган ал жерге табият да кирет, жаратылыш, коом кирет, жана башка. Адам чөйрөдөн бирдемени алса, минус менен плюс көрсөтүп атам. Адамда эмне болуп атат? Бир нерсе көбөйүп атат. Адам алды, демек адам өзүнө таандык бир нерсе болду да, ошондон кийин адамда бир нерсе көбөйдү. Эмне болбосун? А чөйрөдөн ошону алып атат. Чөйрөдө эмне болуп атат? Чөйрө кемип атат, азайып атат. Бул алган ошондой. Муну ушундай сүрөт менен көрсөткөндө мындай даанараак болот да. Кийинки сүрөт. Берүү болсо бул тескерисинче. Адам бир нерсе өзүнөн арнайт, адамдан чыгаш алып чыгат, адамда ал нерсе кемийт, а чөйрө байыйт. Эми кандай десек, баары бир деле да, баары бир деле. Негизи мен муну мындай бардык нерсеге таандык дебейин, бирок мындай графика түрүндө ушуну бир элестетип алалычы. Эгерде бул алуу берүү деген бир жагы көбөйүп, бир жагы кемип болсо, ушул жагынан алып көрсөк. Анда алуу берүүнү тең караганда кандай көрүнүш болот? Кийинки слайд. Мындай болушу мүмкүн. Адам чөйрөдөн алат, кайра чөйрөгө берет. Сөзсүз түрдө ошол чөйрөгө бербесе да, бирок негизинен кайра берет да чөйрө. Эгерде биз адамды эки чөйрөнү эки бөлөк карабай, бир эле чөйрөнү катары кабылдасак, анда мындай бир айлампа жүрөт да. Адам менен чөйрөнүн ортосунда байланыш. Кийинки слайд. Анда ал мындай түрүндө болушу мүмкүн. Жашоодон адам алат, же чөйрөдөн кайра чөйрөгө берет. Кайра алат, кайра. Ошентип баланс теңделет. Жанагы бухгалтериядагы дебит кредит деген теңдикке төптүккө келмейин, иш жүрбөйт дегендей, жашоонун мыйзамы ушундай иштеши керек. Адам чөйрөдөн, жашоодон бир нерсе алат, кайра жашоого бир нерсе берет.
алат берет. Анан түптүз мааниде алып кемип кайра өзүнөн жок болот деген мааниде эмес. Мен муну графика түрүндө, сүрөт түрүндө мындай мисал катары көрсөтүп атам да. Болбосо ушул алуу берүү ушундай формула деп коет, ушундай негизде жүрүсө, анда жашоо өзүнүн ыраттуу жолу менен улана берет. Бирок кайра эле кайталайын, жанагы алуу берүү көп учурда төптүккө келбейт дагы. Кээ бир учурда алганыбыз көп, кээ бир учурда бергенибиз көп болуп калат. Кийинки. Эми кыргыз дүйнө таанымында алуу берүү мыйзамы жөнүндө түшүнүктөр барбы, жокпу, биздин ата бабалар кандай бул мыйзамды тутунуп жашаганын кээ бир түшүнүктөр аркылуу талдап көрөлү. Слайд. Макалдарды карайлычы. Алгандын бермеyi бар деген макалды билесиңерби? Бул ошол алуу берүү мыйзамын тастыктаган, же болбосо ошол мыйзамга карата айтылган макал. Алгандын бермеyi бар. Демек кыргыздын түшүнүгүндө бир нерсе алсаң сөзсүз түрдө кайтарып бер деген түшүнүктү баса белгилеп атабыз. Байкайсыздар, ушул макалды көп айтабыз. Өзгөчө бир нерсе аларда ошондо эсиңен чыгарба, алгандын бермеyi бар деген сөз. Демек сен бир нерсе алгандан кийин карыздар катары же болбосо милдеткер катары кабылданасың. Кайра кайтарып бер деген сөз. Сен сөзсүз түрдө кимден алсаң ошого бер деген мааниде эмес. Мисалы экономикада ал так болуш керек. Ишкердүүлүктө же болбосо чарбада, кимден алсаң кайтарып бер деген сөз. А бул жашоодо бир аз башкачараак. Негизги принциби окшош эле. Кийинки макал. Чыгаша чыкмайын, киреше кирбейт. Бул эмне деген сөз? Бир нерсени алыш үчүн биринчи өзүң аракет кылып, өзүңдөн бир нерсе арына деген сөз. Демек, бардык эле нерсе жөн келе бербейт. Бир нерсеге жетем десең аракет кыл деген сөз. Аракетке берекет деген сөз. Ушундан улам да. Демек, бул дагы алуу берүү. Ошо аракетке берекет деген дагы бул алуу берүүнүн эле нак өзүнүн маңызын ачып берип атат да. Чыгаша чыкмайын, киреше кирбейт. Муну кыргыздар баарыбыз билебиз, жакшы, мына көп токтолбойбуз. Кийинки слайд. Бир күн даам таткан үйгө 1000 күнү саламайт деген макалды уккансыздар да. Бул жерде эмне? Эмне деген? Негизги философиясы эмнеде? Ушу макалды чечмелейинчи. Бул макал бизге эмне берет? Же эмнени ачыктап атат? Бир күнү даам таткан үйгө болот да, турмушта ар кандай болот. 1000 күнү саламайт. Мамиледе болу. Мамилени үзбөй. Дагы биле жүрүш керек. Сый, мамиле, сый, жакшылыкты баалоо. Дагы ыраазычылык. Сиз ыраазычылык, Дагы пикир барбы? Кандай? Туздуу актоо. Кайсы бирден келди, туура, ал деле. Ошонун ичинде сыйып кетет да. Эми ушуну мындай бир сандарга көңүл буралычы. Бир күнү даам таткан үйгө 1000 күнү саламайт. Не байкап атабыз? Ашыгы менен. Сүрөт, кийинки слайд. Демек, бир нерсе алсаң, көп нерсени кайтарып бер дейт. Графика боюнча анда эмне болуп атат? Кандай? Баланс жок болуп атат, Бул жанагы эжекем башында белгилеп өтү эле, ал билимди берсе ал кемибейт дегендечи. Ошондой мааниде деп эсептесек, анда бул жерде бирок башка нерсе түшүнөт. Адам өзү кемибеши мүмкүн. Бирок эмне кылып атат? Өзү кемибесе, бирок эмне кылып атат? Тагыраак айткыла, ушуну толуктагыла. Чөйрөнү байытып атат. Жакшы мааниде айталычы, жакшылыкка толтуруп атат. Көрүп атасыздарбы? Бул сөзсүз түрдө баягы барабар нерсе менен кайтарып берүү деген сөз эмес. 100 сом алсаң, анда 1000 эселеп дегенде анда 100 000 бер деген сөз эмес. Маселе эмне болбосун, сен алгандан кийин кайтарып бергениң көбүрөөк болсун деген мындай бир көрсөтмө да. Жыйынтыгында эмне болот? Эгерде бул формуланы карманса, кыргыз эмне болот? Байыбыз. Биз силер жана башында белгилеп кеткен сый, урмат, мамиле, жакшылык кылуу деген нерсени ошол иштер аркылуу биз чөйрөнү жакшыга толтуруп атабыз, байытып атабыз, агартып атабыз дейчи. Же байытып атабыз. А биздин дүйнө таанымда буга өзгөчө көңүл бөлүнгөн, басым кылган. Менин түшүнүгүмдө, менин баамымда, жеке менин көз карашымда, балким макул болбойсуздар.
Biz буга көбүрөөк басым кылганбыз. Мисалы кыргыздын элге кызмат кылуу, элге берсин, эл ичинде бизге берсин, биринчи мага эмес, биринчи элге берсин деген түшүнүк. Демек биз көбүрөөк чөйрөгө басым кылганбыз. Чөйрө деген эми коом, жамаат, үй бүлө, эл, мекен, жер деген мааниде да, жаратылыш ошонун ичинде. Демек бизде ошо алуу берүү мыйзамы бизде бир аз башкачараак кабылданса керек. Ушул эле ойду улай дагы бир макалды. Кийинки слайд. Берген адам март эмес, алган адам март. Март адам. Уктуңар беле ошол макалды? Ушуну талдайлы эми. Бул лекцияны уккандардан сураныч, пикириңерди айтпай турула, билбегендерден сурайынчы, чындап эле. Ким бул макалды биринчи жолу угуп атат? Кол көтөргөндөргө суроо. Март деген ким? Берешен. Берешен менен марттын айырмасы өткөн бир лекцияларда талкуулаганбыз, эсиңерде беле? Айырмасы бар, Кел бир ушуну бышыктап алалы. Берешен менен марттын айырмасы эмнеде? А берешен? Ооба. Туура, кыскасы ошондой. Мисалы, көп учурда биз берешен, март экөө синоним катары, бир маанилүү туюлган сөз катары колдоно беребиз. Бирок талдап келгенде айырмасы бар да. Берешен адам эгер бирөө кайрылып бир муктаждын кандырып бер деп бир өтүнүч менен кайрылса, адамда ал мүмкүнчүлүк бар болсо, ошол өтүнүчүн кандырып сураганын берсе, буну берешен дейт. Кол ачык бере алат. Бергенди билет деген сөз да. Ичи оорубайт, жана башка бөлүшкөндү билет деген сөз. Муну берешен дейбиз. Март адам бирөөнүн муктаждыгын көрүп байкап, ал адам суранбаса дагы ошол муктаждыгын жоюу максатында өзү арнап бергенди март дейт. Март деген ошол. Түшүнүктүү, эми бул жерде берген адам март өзү берип атат. А берген адам март эмес кыргызда. Эмне үчүн? Эмне үчүн алган адам март болуп атат? А берген киши март эмес деп атат. Эмне үчүн? Кандай? Анан эмне кылат? Кантип берет? Вот туура айтып атасыздар, бирок ушуну мындай дааналап мисалдап чечпелейчи. Мисалы, бир турмуштук мисалды талдайлычы. Бул базар экономикасына кетип калдык. Жок, бул темага кирбейбиз. Мен мындай бир көрүнүштү айткым келип атат. Турмушта, жашоодо мындай бир көрүнүштөр болот. Ошо марттык боюнчачы. Бир адам бир нерсеге муктаж. Эми билбейм, кандай болсун, кел акчанын чени менен деле чечечи. Бир адам башка бир адамдын бир муктаждыгын көрүп, байкап билип, мындай сага жардам болсун деп өз ыкчары суратпай туруп, мисалы бир 1000 сом бер дейчи. Мейлиби 10 000 сом берсин. Ошол 10 000 сом ошол учурда берки муктаж болгон адамга тагдыр чеччү 10 000 сом болушу мүмкүн. Тагдыр болгондо да өлүм менен жашоонун ортосунда бир маселени чеччү акча болушу мүмкүн. Ошо март адам ошону билип, баамдап, ошону берип атат өзү. Анын акысын эчтеке деле талап кылбайт. Берди, бүттү, кетти, ал унутту. Бирок ошол тагдырын чечкен окуя ошол адам үчүн унутулабы жашоодо? Эзели унутулбайт, Эмне сабак алат адам ушундан? Ушундан өтө чоң таасир алып, өзүнүн тагдыры кайсы бир сырттан келген адамдын марттыгынын жардамы менен тагдыры оңолуп, түзөлүп, бир жашоосунда көйгөйү чечилип, мындан аркы жашоосу шыр уланып кеткенин бул абдан баалайт, маани берет. Бул көкүрөгүндө уют дагы, бул нерседен адам жашоодон чоң сабак алат. Ушундай учурда мындай жардам эч качан унутулбайт, муну унутуу дагы мүмкүн эмес. Ал адамды билбей да калышы мүмкүн. Бирок бул окуяны же бул ошо марттыкты ал унутпайт. Анан ошого ушунчалык таасирленгенден кийин ошол адам кийин жашоого да баам салып жүрөт дагы, бирөө ошондой өзүнө окшош жагдайга кабылса, андан мындай түз өтүп кете албайт. Себеби ал билет. Өзүнүн башынан өткөн, жон териси менен сезген.
анын тагдырын өзгөрткөн окуя болгону, анан башка бирөөдөн ошондой муктаждыкты баамдаса, ал өзү март адам катары берет. Бирок бир эмес. Кийинки өмүрүндө канча жолу ошондой жагдайга учураса, ошончо жолу марттык кыла берет. Бул мыйзам өзү. Адам өзү табият ошондой. Өзү бир нерсеге таасирленип, өзүнүн бир ушундай бир чоң маселеси чечилип, тагдыры чечилген учурда бирөөдөн жардам көргөн нерсени бул жардамды кайтарып берүү деген милдет катары кылынат. Бирок анын эсебин же акысын кайра талап кылбайт. Жөн эле берет да кете берет. Ошон үчүн берген эмес, алган адам, ошо марттыкты алган адам өзү март болот. Ошол марттыгы эселеп күчөйт. Марттык ошентип жугат жакшы мааниде. Ушул макал биздин ата-бабаларыбыз, биздин элибизде ошо алуу берүү мыйзамын теңдикте кармоону камсыздабайт. Тескерисинче, чөйрөнү байытууга, же болбосо жөнөкөй сөз менен айтканда элге, жерге, мекенге кызмат кылууга тарбиялап атпайбы? Мына бул макал ошону ачып берип атат. Кийинки. Эгерде жашоо аймпасын жана сүрөт менен салыштырганда, кайра эле жанагы алган нерсеси бир жолу алса дагы, бирок ушунча таасирленгенден ал эселеп, эми өмүрү кандай тагдыр жазса, кайра ошону эселеп бере берет адам. Өзүңөрдүн турмушуңарда ушундай мисалдар болду беле, айтпачы? Макул. Демөөрчүлүк бул марттык эмес. Демөөрчүлүктүн акы талап кылуусу бар. Жок дегенде атын чыгаруу. Элге көрүнүү, кулагына угулуу, угулуп калыш керек, белгилүү болуп калыш керек деген сөз. Демөөрчүлүк ошол да. Ал марттыкка жатпайт. Март деген мисалы турмушта байкайсыздар, такыр тааныбаган, же тааныган киши болсо да берди бүттүр, сурабайт да аны койчу болду, эстетпе болду деп кайра кагат, урушат силерди. Мына ошол марттык. Көрсөтпөй берет. Же болбосо берсе да аны талап кылбайт. Же болбосо мен атымды атабай койдуң деп таарынбайт. Марттык деген башкача. Сиз айткан маселе бар, ооба. Ал баягы ишкерликтин көз карашы менен айтканда туура, ал ишкерликти өнүктүрбөйт. Алма бушозма туш деген негизге такайт дагы адам жалпоорок болот да. Ал туура. Демөөрчүлүк ал башка тема. Ооба. Бул жаман нерсе. Биз мындан алыстабайлы, муну улап кетели эле. Бул баягы сүрөттө көрсөткөн нерсе, кыскасы жана мен айткан нерсени баягы сүрөт түрүндө көрсөтөйүнчү. Биздин негизги, биздин ата-бабаларыбыздын мурда карманып келген алуу берүү мыйзамын карманып келгендеги түшүнүгү канчалык көбүрөөк берсек, биз ошончолук чөйрөнү жакшыртабыз. Чөйрөнү жакшыртуу, чөйрөгө, мисалы, элге, мекенге кызмат кылуу бул биздин негизги жашоо багыбыз болгон. Наркыбыздын бир негизги көрсөткүчү катары ошол да. Ошол эле баягы Арстанбектин сөзү, же болбосо макалдар, эр энеден төрөлөт, эл үчүн өлөт, эр жигит эл четинде жоо бетинде, жана башка. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деген сөздөрдүн баары түбү келип эле ушул жанагы элге, жерге кызмат кылуу деген түшүнүккө келип такайт. Ошол нерсени дагы бышыктоонун бир түрү ошо алуу берүү мыйзамы аркылуу да ошого келип кайра эле ошого такайт. Өзү көчмөндөрдө жамааттык жашоонун негизги баягы таянымы дейлибиз, принциби ушунда да. Адам өз үчүн жашабайт, чөйрө үчүн жашайт. Чөйрөнү жакшырткан сайын, байыткан сайын, агарткан сайын өзү ошол жагдайда мындай ыңгайлуу, жагымдуу жагдайды түзө берет өзүнө. Өзүнө гана эмес, чөйрөсү менен кошо баарына. Кийинки. Эми белгилер жөнүндө сөз кылалы ушул темага келгенде. Кызык жери ушундан башталат. Белги дегенди түшүнөбүз да. Негизи адам баласын мындай илимдин көз карашы боюнча 100% туура деп айта албайм, бирок мындай божомол дейбизби, же болгоолоо дейбизби, ошондой илимдик көз караш боюнча алгач адамдарда баягы пикир бөлүшүү, маалымат бөлүшүү жаатында тил негизги курал да, бирок тилдин мүмкүнчүлүгү чектелүү.
Анан жазуу деп атпайбызбы? Жазуу пайда болгону менен ошол маалымат бөлүшүү, жеткирүү бул бардык чектерди жоёт. Биринчиден аралык чегин, анан убакыт чегин жоёт. Тил чектелүү, билесиңерби? Тил эки нерседен чектелет. Убакыттан, анан аралыктан. Мисалы, аралыкты жоюш үчүн мен мону колдонуп атам. Болбосо мындай үнүм акырыныраак чыгат. Алыстагылар болбой калышы мүмкүн. Аралыкты жоюш үчүн мен микрофон аркылуу сүйлөп атам. Үн көчөргүч аркылуу. Убакытты жоюш үчүн кандай? Тил убакыт менен чектелет. Мен азыр айттым, болду. Сүйлөп бүттүм, бүттү, токтоду маалымат. Жок, аралыкты жоюш үчүн жазуу чыгат. Жаздың, бүттү, кала берет, кылымдар кала берет. Аралыкты дагы, убакытты дагы жеңет. Бирок жазууга чейин биринчи белгилер пайда болгон. Окуучулар айткан. Себеби жазуу дароо пайда болгон жок. Жазуунун пайда болушу, бул ой пикирди, сөздү, тамганы же болбосо сүйлөмдү толук билдириш үчүн бул өтө узак процессте калыптанган түшүнүк. Ага чейин белгилер пайда болгон. Адам кээ бир түшүнүктөрдү, кээ бир белгилер аркылуу жеткиргенге үйрөнүшкөн да. Анан ошо белгилер жөнүндө сүйлөйлү. Слайд. Бул байыркы хет деген маданият болгон экен. Азыркы Турциянын аймагында. Адамдын сөлөкөтү, статуэтка деп коелучу, көкүрөгүндө белги турат, көрүнөрбү? Көрүнүп атабы? Мындай сүрөттө сапатсыз, бирок эмнеге белги көрүнүп атат? Ортосундагы эң чоң белгиси кайсы? Айкаштык, крест. Кийинки. Ушул эле белгилер. Бирөө таштан, же экөө тең таштан жасалган бир буюмдар экен. Дүйнөнүн эки бөлөк жеринде табылган, бирөө Америкада, бирөө Индияда. Бир элге таандык эмес, бир мезгилге таандык эмес. Эки бөлөк жерде, эки бөлөк мезгилге таандык буюмдар, бирок окшоштук байкалып атабы? Төрт бурчтук, ортосунда ошол эле айкаштык бар. Кийинки. Мына могул белги көрүнүп атат. Ушул белги кээ бир окумуштуулардын пикиринде бул эң алгачкы белги деп айтылат. Себеби өтө жөнөкөй. Көп убарган кереги жок. Түз сызык, дагы бир түз сызык. Экөөнү айкаштырып койду, бүттү. Анан биздин жер планетабыздын бардык материктеринде бул белгилер бар. Ар кандай мезгилге, өтө байыркы мезгилдерден баштап бул белги орун алып келген. Бул белгини белгилүү бир элге таандык деп айтыш мүмкүн эмес. Кайсы бир маданиятка таандык деп айтуу мүмкүн эмес. Жалпы адамзаттык бир категориядагы белги десек болот. Кийинки слайд. Кыргыздарда бар ушул белги, Бул эме классикалык шырдактагы оюлар, Бул оюнун аты эмне? Ким билет? Кыргыздар. Бул оюн эмне деп атайт кыргыздар? Туп-туура. Өтө кыска нуска. Төрт тарабын кыбыла деген белги. Төрт тарабын кыбыла. Эми кыбыла деген сөз дин менен келип калды, эми ошентсе деле макул. Ошо төрт тарабын кыбыла деген түшүнүк сөз эмнени туюнтат? Эмнени? Боштук, эндик. Бул эркиндиктин белгиси. Жок, белги эмес. Сөздүн мааниси. Төрт тарабын кыбыла деген сөз бул эркиндиктин, кайда барсаң эркинсиң, эч нерсеге байланбайсың. Бул негизги көчмөндөрдүн түшүнүгү. Көчмөндөр байланбайт. Жерге да байланбайт. Жерди мекендейт. Ыйык тутат. Бирок байланбайт. Төрт тарабын кыбыла деген сөз кайсы учур, кайсы мезгил, эмне жагдай болбосуң, жолуң ачык. Эч ким сени кармабайт, эч ким сени зордобойт, муктаждабайт деген сөз. Бирок бул белги жана ортосунда өзөк болуп турган жана айкаштык. Бул башка маанини камтыйт. Кийинки слайд. Ушул белги. Эмне деген белги деп ойлойсуңар? Суроо жалпыңыздарга. Мезгилди, төрт мезгилдиби? Илгерки алгачкы адамдар ушул мезгилди бөлдү беле ушинтип төрт. Мындай эле жөнөкөй эле логикалык суроо. Төрт мезгил жер планетасынын бардык аймактарында төрт мезгил сакталабы? Жок. Демек бул белги, же бул пикир, бул белгиге таандык болушу мүмкүн эмес. Дагы компас. Алгачкы адамдар компасты билген да, Төрт тарапты аныктаган билген деп ойлойсузбу?
Мисалы. Жок, түшүнүктүү, бирок эмне маанини айтат? Түндүк түштүк чыгыш батыш. Алгачкы адам жаздын ойлоп таба элек. Жаратылышка 100% багынган жашоодо анан түндүк түштүк чыгыш батышты билет, Макул. Географиялык билимиңерди дагы чыңдайлы. Болжолду деп коелучу. Финляндия же Таймыр Россиядагы. Ошол жерде түндүк түштүк чыгыш батышты так аныктоо мүмкүнбү? Күндү карап. Суроо. Жаңы Зеландия же Аргентинанын эң түштүк бөлүгүндө түндүк чыгыш батыш чыгышты так аныктоо мүмкүнбү? Жөн эле компасы жок, табиятты карап туруп эле күн чыгышты, күндүн чыккан батканын көрүп аныктоо мүмкүнбү? Иә. Демек кайра эле күмөн жаратат. Бул төрт тарапты белгилеген белги экенин так айтуу бир аз логикалык негизде күмөн жаратат. Оңго солго. Мүмкүн, дагы ойлонобуз. Дагы эмне болуш мүмкүн? Мүмкүн. Чоңуз. Рахмат пикириңизге. Дагы? Кайсынысы? Теңдик эмненин тең салмактуулугу? Мүмкүн, тең салмактуулук деген ой жакшы, бирок толук эмес. Кийинки слайдты береличи. Азыр бул жерде негизинен бул белги эки жөнөкөй белгиден турат. Өзү жөнөкөй белги, бирок дагы жөнөкөй белгиден. Тик анан жантык таякчадан турат. Негизи жандырмак айтылды. Кайсы пикир болду? Айтыңыз. Кайсынысы жашоо? Сиз уккансыз да лекцияны. Эмне үчүн бул жашоо? Өлгөндө жатат да. Мындай күлкүлүү угулганы мененчи, бирок чындыгы ушундай да. Слайд. Өсүү деп коелучу. Өсүү анан өлүү. Себеби табиятты байкасаңар, өсүмдүктөн баштайлы баардыгы өйдө умтулат. Өсүүнүн белгиси өйдө умтулуу. Жогорулуу өсүү. Адам дагы, жаныбар дагы. Бала төрөлөт кичинекей, анан чоңойуп бой өсөт атпайбы, узарып атпайбы деген сөз. Тирүү нерсе тик белги менен белгиленет. Өлүү бул жантык. Бирок экөөнү эмнеге калыштырып атабыз? Мени түшүндүк, өлүү анан өсүү. Эмнеге? Эмненин балансы? Өскөн адам өлөт. Өмүр чектелүү деген сөзбү? Бирөөнүн өмүрү узак, бирөөнүн өмүрү кыска. Анда кантебиз? Баланс эмнеде? Дагы толуктагылачы ушул ойду. Азыр мына жакындап барабыз. Алыш беришти көрсөткүлөчү ушул жерден, алышты беришти. Азыр отурмуз. Ким алып атат өлүүнү? Силерден. Анан өлгөндө эмнени беребиз? Жок, айнып кеттик. Мындай, башка жака бурулуп кеттик. Дагы талдайлы ушул. Жакындап баратабыз негизи. Негизи алуу берүүгө таандык бул белги. Бирок аталышы башкачараак, анан өтө түшүнүктүү, жөнөкөй эле нерсе. Ким табат? Аракет кылгылачы дагы. Кандай гармония? Чечмеле мисалдар менен. Бир сөз түшүнүксүз. Кандай? Ал башкачараак. Бул жерде башка. Эми бул жерге мен бул нерсени. Бул эки белги экөө айкаш болуп атпайбы? Жашоо белгиси деп аталат. Слайдты. Жашоо белгиси деп аталат негизи. Кандай? Жашоонун мыйзамында эмне болбосун, ким болбосун, кимден баштайлычы? Адамдан баштайлы. Адам өсүш үчүн бир нерсе өлөт. Бирөөнүн өсүш үчүн
бир нерсенин өлүмү талап. Өсүмдүк болобу, жаныбар болобу, мындай жансыз табиятты да карасаңар, бир нерсенин өсүп жандан көбөйүш үчүн бир нерсе өлүмү талап. Мен түшүнүктүү эле айтып атамбы? Адам өсүп жашаш үчүн биз малды өлтүрөбүз, өсүмдүктөрдү өлтүрөбүз. Эми азык алып атпайбызбы? Өстүрүп алып өлтүрүп атпайбызбы? Жаныбарлар да ошондой жана башка кете берет. Кээ бир жырткыч жаныбарлар өзүнүн жашоосу үчүн башка жаныбарлардын өлүмүн талап кылса, кээ бир жаныбарлар жашоосун камсыздаш үчүн өсүмдүктөрдүн өлүмүн талап кылат. Мен мындай, балким адабиятта антип айтылбайт, мен жөнөкөйлөтүп айтып атам. Өлүм менен өсүү экөөнүн бирөөнүн бири биринен айкаштыгы бир ажырагыс биримдик. Жашоонун маңызы ушул. Бир нерсе жашаш үчүн сөзсүз түрдө бир нерсенин өлүмү талап. Жөнөкөйлөп айтканда, адам жашаш үчүн кычкылтекти да жок кылып атпайбызбы? Кычкылтек дагы бул зат. Азык дейбизби, зат дейбизби? Ал дагы биздин организмге келгенде ал жок болуп атат да, мындайча айтканда. Жок кылып атабыз дегендей да. Мына маңызы ушунда. Бул жашоо белгиси. Эми дагы кызыктыралы. Кийинки слайд. Бул баягы жашоо айланпасы несиңерде да? Жашоо токтобойт, дайыма айланып турат. Ааламдын белгисин көрдүңөр беле? Да, айланып турат, бардык нерсе күн деле айланат, ай деле жерди айланат, жер күндү айланат. Баары бир нерсени айланат, бир жерде турбайт. Жашоо өзү айланпа. Жанагы алуу берүүдөгү адам алат, кайра берет, кайра алат, кайра берет деп айланпа жүрүп атпайбы? Ошол сыңарында жашоо айланпасын элестетсек, бул белги кандай элес берет? Эгерде айлантсак, ушул айкаштыкты айлантсак, эмне элес берет? Тоголоктубу? Слайд. Жана могу жашоо айланпасын элестетсек, ушинтип айлантсак, эмне слайд, кийинки слайдты. Анда ал эмнени берет? Слайд. Дагы. Могу белгини берет. Жана айкаштык тынымсыз айланууда болгондо бир багытта, ал мындай куйрук элесин берет. Бул белгини көрүп жүрөбүзбү жашоодо? Бул да бар да. Свастика деп атабыз, бир учун. Экөө тетири, бирөө мындай карайт, бирөө тигиндей карайт. Кыскасы бул мисал катары эле айтып атам. Bunday belgiler de gör. Keyinki slide. Mon bilesizler ne degan? Kim biladi bu ne? Туп-тура, бали. Бул Кыргыздын кадимкиле биздин элибизге таандык болгон зер буюм. Бул Кыргызда жашоо кыймылы деген белги. Ошол эле жана жашоонун кыймылдагы элеси берилип атат. Эми ар кандай айтылышы мүмкүн, бирок ошол. Бул табылган, бул биздин элибизге таандык болгон, биздин Токмокто табылган. Туура. Кийинкиси. Ушул элес бар. Могу таш каякта билесиңерби? Кайсынысында? Жок. Тоостороодо. Тоостороодо бул таш бар. Биздин доорго чейин 2000 жыл илгери болжолду да, эми ар бир баягы петроглифте кайсы мезгилде болгонун айтыш кыйын, бирок болжолду окумуштуулар айтканы. Биздин доорго чейин 3-миң жылдыктан 1-миң жылдыкка чейинки мезгилге таандык болгон петроглифтер көп. Ошонун арасында бири. Орто эсебен алсак, биздин доорго чейин 2000 жыл илгери болгон. Биздин доорго чейин 2000 жыл илгери. Ошондой чийилген экен. Кийинки. Могул жерде 5 туш, кийиз, килем, ар кандай буюмдар 5 бөлөк, жердин 5 бөлөк булуң бурчунда табылган белгилер ошондой. Көрүнүп атат, Кайсы элге, кайсы маданиятка таанганын талдап эле кыскасы бул кенен жайылган түшүнүктөр. Ушул эле белгини Гитлер да көтөрүп чыккан, билесиздерби? Анын максаты эмне эле? Дүйнөнү басуу, дүйнөнү багынтуу. Мындай кененинен алганда дүйнөнү басып алып, бул эмнени туюнтат? Жашоону башкаруу. Мен жашоону өзгөртөм деген да максат. Ошон үчүн ал ушул белгини койгон. Бул жашоо белгиси болбойбу? Жашоо кыймылы. Ошол жашоону башкарам деген сөз. Ошол жашоо кыймылынын ээси мен болом деген ниет менен ушул белгини алган. Кийинкиси. Мына ушул белги да. Анан бул бери карайбы, чакта карайбы, мындай классикалык мындай бир пикир жок. Кайсынысы туура депчи, кээ бирлер мындай биягына карайбы, менче анча деле маани мүмкүн бардыр, бирок биз ага токтолбой эле коелу. Кыскасы, бул жашоо кыймылынын белгиси. Болбосо оңгусунда жана жашоо белги турат.
Ооба. Мисалы бул Гитлер ойлоп тапкан эмес да. Гитлерге чейин бул белги көп элдерде кадимкидей символ катары жакшы мааниде колдонулуп эле келген. Болгону Гитлер ошону өзүнө кабыл алуу менен, өзүнүн туура эмес кыймыл аракети менен адамзатына бул белгини жек көрүндү кылып салды. Болбосо белгиде күнөө жок. Муну көргөндө кан дүргүп кетет го. Бул биздин эс тутумубузда ошол нерсе калып калды да. Кийинки. Эми маселе мына айкаштык турат. Негизги суроо могу чекитте. Атайын белгилеп койдум. Ушунда бир маани бар. Эки белгинин өлү менен өсүнүн кайшылашканы, айкашканы, ошол чекит бир чоң мааниге ээ. Ушул эки белги биригип бир белгини туюнтканда жашоо белгисин. Чекит бир чоң мааниге ээ. Ошону ким жандырмаган табат? Эмнени туюнтат? Бул бир белгини 4 бөлүккө бөлүп атат. Ар бир бөлүгү бир мааниге ээ. Ушунун чечмелигин табалы. Кантип? Кызыл чекитпи? Жок, андай эмес. Ошоктон чыгабы? Жок, туура эмес. Эмне бүтөт, эмне башталат? Азыр отуңуз. Кызык ой, улантабыз. Кайсы жерден кантип башталат? Чечмелеп бериңизчи. Могу жактан жерден алып атып, бу жактан токтоп калабы? Анан, жок, чекит. Мына силерге жардамга айтып атам. Бул чекит, бул белгини 4 бөлүккө бөлүп атат. Ар бир бөлүк өзүнчө маанини камтыйт дагы, чечмеленет. Ушуну табалы. Убакыт? Келгиле ушул ойду улайлы. Жок. Негизги белги кандай эле? Кайра кайталайлы. Жашоо белгиси эмне эле? Бирөөнүн жашоосу үчүн бирөөнүн өлүмү талап. Бирөө. Адамды алабызбы, кимди албайлы? Бир эле нерсени мисалга алалы. Ошону мисалында чечмелейли. Ушул белги, мисалы, бир адамга карата 4 бөлүккө бөлүнүп атат дагы, ушул чекит 4 бөлөк белгини өзүнчө маани менен түшүндүрөт. Жерге эмнени берип атат? Кайсынысы? Жок, күлбөгүлө. Азыр бир ойду кармап атасыздар, бирок жакшы жеткиликтүү чечмелеп атасыңар да. Жок, өтө жөнөкөй. Мындай татаалдашпайлы. Философия жок. Бул жерде жөнөкөй эле жашоонун көрүнүшү. Азыр айтсам, ого жөнөкөй эле дейсиңер. Бирок таппай атасың. Анан? Жок, анан дагы? Бир аз башкачага бурулуп кеттик. Жок, андай эмес. Адамды мисалда. Бул адам. Адам дейли. Адамга таандык белги. Адамдын жашоо белгиси бул. Бул мындай кылам. Мен тактоо киргизейин. Ким болбосун мына, бул жерде ар бирибиздин адам катары жашоо белгибиз бул. Ушул жашоо белгибизде бул чекит бир маанини ойнойт. Мындай бир маанини камтыйт да, анан кандай? Киндик? Жок, киндик эмес. Жашка байланыштуу эмне болот акча? Кайсыл чеги? Так айтыңызчы, кантип? Мындай. Эмне чыгат?
Жоқ, таталдашып кеттік. Мен ойыңызды түсіндім, бірақ таталдашып кеттік. Ақырқы пікір болсын, айтыңыз. Мен айтайын ана. Азыр стоп, уланта беріңіз. Siz hazır bunu talda otası? Bunu hem bunu taldaylı. Bu ne? Birincisi tura, ikincisi. Yok, bu başka. Yok, adamdı misalında var. Adam çöpte tabiat kabul edilir. Mana топ жығылбайды. Жақсы айтып келе жатыр бұзып саласар. Болды. Эми негізі жантырмағы чечилип болбогону белги менен тактап берейин, э? Мына бул адам деп едик пе? Бул адам. Адамдын өмүрү. Буяктан төрөлөт. Бул өмүр жашы, буяктан жашоосу токтойт. Бул адам. Бул чек жана пикирге кошумча иретинде. Адам бул жашоого келгенде, мындай биринчи мону айтайын. Бул эмне? Бул адамдын ушул өмүр жашына керектелүүчү башка нерсенин өлүмдөрү. Азыгы. Демек, эми мындай айталды. Адам бул жашоого келгенде белгилүү бир мезгилге чейин адам алып гана жашайт. Бергенге кубаты жете элек. Азык алат, тарбия алат, билим алат, таасир алат, көп нерсе алат. Алып жашайт. Анан бир бышып жетилип толгондон кийин анан адам берип жашайт. Демек, адам белгилүү мезгилге чейин жашап атат, ошого чейинки бул тармагы бул ошонун керектелүүчү талап кылынчу нерсе, азыгы. Бир нерсенин өлүмү деп атпайбызбы? Өсүмдүк, жаныбар жана башка. Бул жерде көп нерсе алып атат. Ошо толгонго чейин алганы бул, бул анын мезгили, белгилүү мезгилге чейин толду. Анан берип жашап баштады. Моунусу ал бергени, бирок ошол берип жашаган күндө да баары бир алуусу токтобойт. Андан кийинки алуусу бул. Түшүнүктүү болдубу? Же түшүнүксүз болуп калдыбы? Бир адамды мисалында кайталайын, бул тик турган белги, бул адамдын өмүрүнүн өлчөмү деп коелучу, шарттуу түрдө. Буякта төрөсө, буякта өлөт. Мына мезгилдин өлчөмү. Бул чекит, экөөнүн айкашы, бул адам башында алып гана жашайт. Жаңы төрөлгөн бала, ымыркай бала жардам да бере албайт, акыл да айта албайт, тажрыйба менен да бөлүшө албайт. Мен шарттуу түрдө айтып атам. Бериши мүмкүн, бирок негизинен алып жашайт. Ошол мезгилге чейин өзү толук кандуу берип жашаганга чейин эмне талап кылынса, анын алганы бул. Андан кийин ал берип жашай баштагандан кийин ошондо деле кайра эле ала берет кайра. Адам алмайынча жашай албайт. Дем алабыз, азык алабыз, тамак ичебиз, кийим кийебиз. Эмне гана кылбайбыз, бүт баары алуу. Кийим сатып алсак да алып атабыз. Тамак ичкенибиз алуу. Бирөөнүн кеңешин алдык, алуу. Бүт алуу. Бергенибиз мына бул. Түшүнүктүү болдубу? Эми кийинки слайд. Адамды мисалына талдайлы. Бул кандай адам? Көп бергенби? Бул классика деп коелучу. Бул адам баласынын өмүрү, болжолду 100 жыл десек, бир 20-30га чейин толот. 20га чейин. Калган өмүр жашында берип жашайт. Мындай шарттуу түрдө десек, демек бул классикалык варианты дел. Бирок ошо толгонго чейин алганы мынча, андан кийин калган мезгилде алганы дагы мынча болот. Түшүнүктүү болду, мындай жөнөкөй мисал менен. Кийинки слайд. Бул кандай адам? Тамашалап атканчы бул тормоз деп коелучу. Бул көпкө чейин толуп атат да. Эчак эле толгон, бирок өзүнүн түшүнүнө толо элек, дагы алып атам. Бергенди үйрөнө элек. Анан бир жашоонун бир мезгилине жеткенде кой бериш керек турбайбы деп анан берип баштайт.
Бирок ал мөөнөтү бир аз азыраак. Анан ошо толгонго чейин алганы бул, толгондон кийин бере баштаганда деле алганы ошол. Бул мындай жөн эле шарттуу белгилер менен биз алуу берүү мыйзамы адамдарда кандай колдонулуп атканын көрүнүштөрүн талдап атабыз. Баары бирдей тең болобу адамдар? 5 кол тең болбойт дегендей да. Кийинки. Бул кандай адам? Бул өмүрүнүн жашынын тең ортосуна чейин толуп жашады. Толгонго чейин аз эле нерсени керектеди. Анан бере баштады, анан бере баштагандан кийин алганы көбөйө баштады. Мен берип атам да, ошончо көбүрөөк алышым керек деген түшүнүктө. Мен тамаша аралаштырып атам, бирок түшүнүп атасыңар, Бул баягы психологиялык мындай бир портреттерди чыгып атабыз да. Кийинки слайд. Бул кандай адам? Бул толгонго чейин көп нерсени талап кылды, анан бере баштагандан кийин талабы аз, бирок бере баштайт. Бирок өмүрүнүн жарымы кетип калат атпайбы толгонго чейин? Ушундай да адамдар бар. Мунучу сөзсүз түрдө өмүр менен чектебегиле. Мисалы, адамдын жашоосу кызык да, бир кызматка кирди. 5 жыл иштеп атат. Ушу 5 жылды талдагылачы. Жогорку окуу жайга тапшырдык, 5 жыл окуп атабыз. Мектепте 10 жыл окуп атабыз. Мейли аны мектепти билимди албай аяктан алып атабыз көрөк. Мисалы, кызматка келдик, кызматка. Жан келген киши, жан кызматкерлер эле. Дароо эле берет, алат да, үйрөнөт, көрөт, мынтет, кеңешин сурайт, муктаж болот берсе. Анан ошол адамды элестетип келечи, ошол канча жылдан бери иштеп атат, ошол мөөнөтүндө канча нерсени алып атат, канчага чейин толду, андан кийин бере баштаган канча. Андан кийин талап кылган канча. Түшүнүктүү болуп атабы? Ойлонгула ошону. Ар бириңер өзүңөрдү көргүлө, жакыныңарды көргүлө, кесиптешиңерге салгыла ошо формулага. Кызык нерсе да бул. Кийинки. Бул кандай адам? Бул баягы жетилгенге чейин көп нерсени талап кылган. Мисалы мындай болот да, билим алыш үчүн өтө кымбат билим, өтө кымбат бир нерсе талап кылган. Андан кийин билимге толгондон кийин мыкты адис болду, бергени көп, пайдасы көп. Алганы кенеде эле көп деле. Ушул сыяктуу. Кийинки слайд. Бул адам кандай? Бул накта классика ушул. Адам көпкө толушу мүмкүн эмес. Бир аз убакытта толот, ага чейинки талап кылган ошого жараша. Андан кийин өмүр жашы канча берсе, алганы деле ошол. Мындай катардагы көрүнүш. Кийинкиси. Бул адамчы? Тормоз. Дагы бир тормоз. Бир аз күлкү аралаш сүйлөй берели, кечирип коелу. Бул ооба, көп убакытта толот. Алганы деле аз, бирок тола элек да, толбойт, жетпейт. Айтасың, үйрөтөсүң, баары бир да, тола элек да. Анан бир убакта толот. Анан бир аз убакта бере баштайт, бирок ошол бергенин дагы ошончолук алган андан көп эсе болуп калат да. Ушундай адамдар да бар. Кийинки. А бул кандай адам? Бул деле ошондой көп да толот, толгуча көп нерсени сарптайт, анан бир аз убакыт калганда бере баштайт, алганы деле ошого жараша. Бул деле тормоз. Тормоздар көп жашады. Эми мындай, мунун баары тамаша болду, бирок ар бир жагдай учурга жараша муну ушундай калыпка салып, адамдын мүнөзүн билсек болот. Мүнөзүн, дараметин. Себеби адамга баа бергенде биз жашоонун мыйзамынан негизинде же мыйзамдын формуласы менен баа берсек, ошол анык тагыраак көрсөтөт. Биздин баа берүүдөгү чен өлчөмдөрүбүз башкача болушу мүмкүн. О, мыкты экен, жакшы сүйлөйт экен, кийими жакшы экен, же болбосо мындай тепкен машинеси мыкты экен, жакшы адам болуш керек деп ойлойбуз кээдечи. Баскан турганын карачы, койгон сон болот, жакшы киши окшобойт деген кишилер да болот экен, адамга баа бергендечи. Жакшы сүйлөйт экен, же болбосо бир ар кандай. Бул формула алдабайт. Ушуну менен биз адамды баалаганга үйрөнсөк да болот. Адамды баалагандан кийин ошого жараша мамиле дагы, андан эмнени күтсө болот, аны менен кандай кызмат кылышса болот, аны менен кандай иштешсе болот, жана башканы билсек болот. Макулсыңарбы ушул пикир менен? Кийинкиси. Суроо.
баамчылдыгыңарга жараша канча адамдын түрүн санадык? Канча? Бали, 9. Ошо 9дун баарын бир көрсөтөлү, эле, слайдты кое тургула. Себеби баягы кой аксагы менен миңдет адамдын түрү көп, бирок биз бир элбиз. Бир үй бүлөдө эле айтат го, жанагы орустун бир макалы бар го, семья не без уродов дегендечи. Баягы кой аксагы менен миң дегенде башкачараак айтабыз да. Эми болот ар кандай. Жаман жакшы тең жүрөт дейт. Анан баары идеалдуу болбойт же баары келеси болбойт дегенде коом ошондой. Бирок баарын бир бүтүндүк катары карашыбыз керек. Ошол 9 адамдын элесин бириктирип көрсөк, эмне көрөбүз? Слайд. Могу белгини көрөбүз. Бул түндүк эмес. Бул белги жөн эле. Жанагы жашоо белгини биз бир адамга карата классикалык белгисин жанагындай эки таякчанын айткалышын элестеттик. Эми муну коомго баа берүүдө, баа берүү жөнүндө сөз болот. Муну шарттуу түрдө ушундай элестетсек, ушундай көрүнүш болот. Түрдүү адамдар болот. Баары бир өңчөй болушу мүмкүн эмес. Бүт баары элге кызмат кылган, элдин жүгүн көтөргөн эр азамат боло албайт, эч качан болгон дагы эмес. Биз кээде көп нерсени идеалдаштырабыз. Мисалы, кыргыз элге эртен бери элге кызмат кылган, эл жүгүн көтөргөн ушундай болот. Жок, ошол эле убакта ошол эле Манастын доорунда деле бүт баары Манас болгон эмес да. Ошол эле Манастын жалында жүргөндөр, кыргызга окшогондор азап берген да. Демек, ар кай мезгилде, ар кайсы учурда, ар кайсы элдерде дагы коомдо жагдайга, учурга, баалуулукка жана башка көп шарттарга байланыштуу адамдын мүнөзү, аң сезими ар кандай калыптанат. Жашоого болгон көз караштары дагы. Ошондон улам адамдын жашоого болгон мамилеси ушундай түзүлөт. Бул негизги көрсөткүч. Жашоодон алганы, анан бергени бул анык адамдын баасын берет. Ким бул адам? Балким башка да көрсөткүчтөр бар. Балким эмес, бар. Бирок бул көрсөткүч мындай негиздүүрөөк да, же болбосо күчтүүрөөк белги. Эми жанагы кийинки слайд. Бул жашоо белгиси десек, ал эми айланпа, жашоо айлантмасына салсак буну, бул эмне элес берет? Кийинки слайд. Бул анда жанагы түндүктү берип атат ушундай. Биздин классикалык түндүк ушундай белги. Түндүктүн азыр мен айткан сөзүм ушул анык 100% ушундай болчу дегенден мен алысмын, андай эмес. Болгону гана ушул белгини чечмелеп атып, биздин түндүктөгү дагы түндүктүн көрүнүшү классикалык түрдө 3төн чамгарак болуп бир түндүккө бир алкакка бекитилгени кайсы бир деңгээлде ушул жалпы коомдун дагы жалпы мындай жагдайын көрсөтүп турат. Анан ошол жагынан да талдасак, түндүк кыргыз үчүн түндүк ыйык да, биз үчүн түндүк ыйык. Мисалы, түндүктү биз желегибизге белгилегенибизден дагы кайсы бир символикалык деңгээлде, философиялык мындай ой жоруму боюнча туура да. Бул ынтымактын, биримдиктин белгиси. Турак жай катары түндүк боз үйдүн эң негизги тетиги, баарын бириктирип, бекемдеп турган тетиги. Ансыз боз үй тигилбейт. Бүтүндүктү камсыздачу тетик. Ынтымак биримдиктин эң жеткен чеги бул бүтүндүккө барып такалат. Түндүк бул бүтүндүк. Коомдо кандай адам болбосун, биз бир коомбуз, бир элбиз, бир журтпуз, бир мамлекетпиз деген түшүнүккө келишибиз керек. Ошону түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Анан ошого жараша дагы ошондой мамиле жасашыбыз керек. Адамды өзгөртүш кыйын, бирок адамды таанысаң, адамга баа берип, ошол тааныгандан кийин ошого жараша мамилени туураласаң, аны менен деле иштесе болот. А биз көп учурда чыдабай кетебиз, чарт-чурт болуп кетебиз, жаман көрөбүз, эмне кылабыз, айтышабыз, урушабыз, мамилени үзөбүз. Ошонун аягы түбү эмне болот? Бүтүндүктү бузат. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Баары бир коомдо ар кандай адамдар боло берет. Бирок ошону дагы бир бүтүндүккө келтирсе болот. Бул саясий суроо жооп бербей коеюнчу. Бул суроо көп эле коомдо жүрөт. Бул темадага тиешеси жок.
Бул түндүктү деле түздөн түз түндүккө байланыштуу тема эмес. Мен жөн эле мисалга тарайтып атам. Түндүктүн дагы бир элеси мындай. 4-3 чамгарак катарында эмес, негизи эле түндүк, боз үйдүн түндүгү. Бул жанагы бүтүндүктүн белгиси. Түндүгүң бийик болсун деген сөз. Ошол бүтүндүгүң, бекемдигиң, же болбосо ошол элдүүлүгүң бийик болсун деген мааниде. Анан экинчи мааниси ал бийликтин символу. Жогору баарын бириктирет, уктардын баарын бириктирип турат. Ал камсыздайт баарын. Баары келип ошого биригет деген сөз. Бир башка баш ийет деген сөз. 4 чамгаракпы? 5 деле бар. 7 деле бар. Баштапкысы боз үйдүн 3 чамгарак болчу. Керек чоң боз үй жасалган сайын түндүк дагы чоң болуп, андан 4төн 5тен чамгарак болуп баштаган. Илгеркиси 3 деле болчу. Түндүктүн көлөмүнө жараша бунун баары. Себеби мындай. Түндүк жабуу деген түшүнүк бар, билесиңерби? Эгерде чамгарагы, мисалы, чоң боз үй тигип, чоң түндүк жасап туруп, 3 эле чамгарак жасасак, түндүк жабуубуз кулап кете берет. Анан жамгыр кар түшкөндө ал ичине түшмөй болуп калат. Ошон үчүн жанагы сферанын формасын бериш үчүн чамгаракты көбөйтөбүз. Бул философия жок, 4 болуш керек, 5. Бул жөн эле конструкция. А башында 3төн кылганы бул кайсы бир деңгээлде жанагы эми Байыркы көчмө дейбиз да. Жер кототуп көчкөндө боз үйдү көчүрүүгө ыңгайлуу болуш үчүн боз үй дагы кичирээк болчу да, көчүрүп. Андай түндүк дагы чоң болчу. 3төн чамгарак. жок, туура, кайсы бир деңгээлде. Туура эле, негизинен ооба, ошондой эле болгон. Бирок ошол эле учурда байыркы жашоодо ак өргө деген болгон. Хан Ордо деген болгон. Анда чоң келген. Анда да чамгарактын саны каалайсың, каалабайсың көбөйгөн. Бирок мындай так даана талаш кылбай эле коелу, 4 болуш керек, 3 болуш керек. Ал бул темадан сырткары болсун. Мен бүгүн максатым такыр башка, биз башка жака болуп кетебиз. Биз ушул жашоого адамдын мамилеси кандай калыптанат? Жашоонун негизги мыйзамына, алуу берүү мыйзамынан улам кандай адам калыптанат. Мен азыр бияка мүмкүнчүлүгүм болбой калды, азыр убактымдагы мындай эске ала албай калып бир нерсени көрсөтөйүн дегем. Ойдек эле айтайынчы, баарыңардын эсиңерде болуш керек. Шоро деген компаниянын бир рекламасы болгон, эсиңердеби? Рекламасы көп, мен бирөөнү айтайын. Бир жанагы дырылдагын айдап бараткан киши, байкебиз бар. Шорону жүктөп алып баратат. Анан жолдо ката баратса эле бир жерде эл үйүлүшүп эле ызы чуу. Кыйкырып атат, бири-бирин укпай, бир талашка түшүп атат. Анан жакындап коёт, эл журт, эмне болду десе. Айтат, бир чоң чуңкурга түшүп кетип, чыгара албай атабыз дейт. Жакындап караса бир чуңкурга чиновник түшүп кетти да. Анан чыга албайт. Анан тигилер, ой, чык, мындай кыл, тындай кыл, колуңду бер деп айтып атса, түшүнбөйт, портфелин кучактап, эки жакта карап эле чыга албайт да, байкуш. Анан тиги эки жакты карап туруп, ой, кыргыздар, жок, кыргыздар деген жок, мен кошотом. Эл журт дейт. Бул андайды билбейт деп атпайбы? Буга башкача мамиле кылыш керек. Бул бергенди билбейт. Силер кол бергиле десең, колуңду бер десең түшүнбөйт, андай дуккан эмес, бул андайга жөндөмү жок дейт. Бул башкага жөндөмдүү. Эмне болду десе, тек шап кармап атпайбы? Анан алып чыгып атат да. Ушул рекламада дагы бул кыргыздын жашоого болгон көз карашы, ушул жашоо мыйзамынан кабары бар экенин, кандай жагдай учур болсо дагы адамды таанып билип, ошого жараша мамиле кылып, ошондой ыңгайсыз абалдан чыгып кетүүнүн жолун тапкан. Ооба, ал билбейт бергенди. Жок дегенде алганды билет, жок дегенде эмне болду деп туруп, аны алдырып кармап, аны куткарып атышпайбы? Жаман болсо да, жаман көрүп атса да. Болгон. Болгон, бирок буга тыюу салып койгон да. Өзү чыккан, анан тыюу салып салган. А интернетте бар жүрөт так. Карап көргүлөчү, өтө кызык. 1 мүнөткө жетпейт. Ушул мындай тамаша аралаш болсо дагы, эми буну саясат көрүп алыш да, бул саясат эмес, бул жашоону көрүнүш, турмуштун бир көрүнүшү. Накта кыргыздын түшүнүгүндө бул мындай отурумдук көрүнүш, бул бүгүнкү эле учур эмес, илгери деле болгон. Болгон да, негизи жашоодо, турмушта болгон аны эми түшүнүп атабыз, эми тияктан алды, бияктан алды. Маселе бул көрүнүш бар. Анан кыргыздар бул нерсеге мындай мамиле кылган, билет. Дегенде эле мен мындай чечмелеп берип атам да, деп коеюнчу. Чечмелеп дейин, же силерге түшүндүргөнгө аракет кылып атам. Демек, бул алуу берүү мыйзамы
Бул жашоодо мындай каалайбызбы, каалабайбызбы, бирок бул иштейт. Бар. Эми экинчи бөлүккө өтөлү. Бүгүнкү жашоодогу алуу берүү мыйзамынын орду, күчү, таасири кандай? Жөнөкөй нерседен баштайлычы. Биз алганыбызды санайлы. Биз дегенде биз азыркы муунду айталычы. Биз эмне алабыз жашоодон? Мындай сулп дүгүнөн айталычы. Жок, сулп айталычы, жалпы. Булакты айталычы. Эмнеден, кайдан алабыз? Жаратылышты айталычы биринчи. Жаратылыш табиаттан. Көп нерсе алабыз. Аба, суу, азыктын баарын алабыз. Кийимибизди алабыз. Имараттын баарын жаратылыштан алып атабыз. Цемент, фундамент, таш, кум, жыгач, бардыгын биз табиаттан алып атабыз. Туурабы? Алып атабызбы? Суроо. Жаратылышка эмне берип атабыз? Азыр ушул жерден ар бирибиз ойлонолучу. Мен жаратылышка эмне бердим? Алганым көп. Эмне бердим? Дагы тактоо иретинде. Мисалы, ар кимибиз жаратылыштан көп нерсе алдык. Жөнөкөй мисал. Үйгө эмерек сатып алдык. Жыгач. Жаратылыштан алдым. Акысына акча төлөдүк дедик. Бул акчабыз жаратылышка жеткен жок. Суроо, жаратылышка биз эмне бердик? Кандай? Бак тигебиз. Кийинки суроо. Кимибиз канча бак тиктик быйыл? Макул, былтыр. Бирок биз алганыбыз токтой элек да. Бүгүн да алып атабыз, эртең да алабыз. Былтыр да алганбыз, өткөн айда алганбыз, өткөн жумада алганбыз. Улана берет. Алганыбыз такай. Үзүлбөйт. Бергенибизчи? Бербей атпайбызбы? Bir жылда bir чыгып туруп, бир ишембиликке чыгып тазалап коелучу десе, ошого да убактым жок, жумуштар бар эле, тойго барыш керек эле деп. Башка жагын беребиз, маселе жок. Негиздүү берүүбүздү унутуп калдык. Экинчи маселе. Мамлекет бизге эмне берет? Биз мамлекетте жашап атабыз да. Мамлекет бизге эмне берет? Эркиндик берет. Негизгиси. Анан көп нерсе берет. Калганын өзүңөр түшүндүңөр, Ушуга улай суроо. Биз эмне берип атабыз мамлекетке? Бул берүү эмес. Бул берүү эмес. Салыкты биз эркиндик үчүн берген жокпуз. Салыкты биз өзүбүздүн башка ишмердүүлүгүбүз үчүн берип атабыз. Себеби мүмкүнчүлүк берип атат да бизге иштегенге, акча тапканга. Ошол нерседен салык берет. Эркиндикти бизге берип атат. Мен төрөлдүм тынч заманда. Мен ушул мамлекеттин мындан ары тынчтык уланыш үчүн мен эмне бердим? Мамлекеттин коопсуздугуна, ошол эркиндикти бекемдөөгө, коопсуздукту камсыздоого мен бердимби? Биз эмне деп ойлойбуз? Милиция бар да, ошолор берет. Коопсуздук кызматы бар, алар берет. Чек ара бар, алар берет. Жок, ал башка. Ар бир адам бериш керек. Кыз эркегине карабай, негизи эле. Алуу берүү деген ошол. Биз ушундай ой жүгүртө элекпиз. Эгер ойлонуп көрсөк, анда таптакыр башкача болот. Сууну алып атабыз жашоодо. Эмне берип атабыз? Сууну булгап атабыз. Арык. Аны биз табиятка берген жокпуз, аны өзүбүзгө жасап атабыз. Табият муктаж эмес биздин арыкка. Табият эмнеге муктаж мисалы? Аралдын деңиз бойдон калышына муктаж. Биз аны солуктук. Мен мындай глобалдык деңгээлде. Мындай майдасынан айтсак, көп нерсени биз тескерисинче табиятты биз өзүбүздүн ыңгайыбызга карата каалагандай пайдаланабыз. Бирок табияттын кайра калыптануусуна, табият өзүнүн жандуулугун камсыздаш үчүн ал дагы көп нерсе муктаж. Себеби биз бузуп атабыз да, биз ошону берип атабызбы? Мисалы, Кыргызда жөнөкөй эле түшүнүк бар болчу. Баягы боз үй жасоо. Мурда боз үй жасаш үчүн
азыр деле. Бир боз үйдү жасаш үчүн канча тал кыйылат. Элестетсеңер. Эгерде 85 баш же 85 ук боз үй болсо, демек 85 бар эле талдан эмес да, балаты кыйылат. Бул табиятка эмне деген кол салуу, Бирок илгерки кыргыздар мен боз үй жасайт элем деп ошол учурда балаты кыйып анын ордуна көчөт отургузган эмес. Өмүр бою мүмкүнчүлүгү болгон ыңгайы шарты келген жерден, тогурчак түшкөн жерден көрүп туруп тамыр алган, же тогурчак чечип салды дейт го, чечти дейт го жана антип. Бүчүр байлап тамыр кой берди дегенди көргөндөн кийин дароо келип туруп кымтап уш топурак менен басып алып койчу. Ошол тамыр алып андан ары өсүп кетсин деп. Көргөн жерден ошондой болчу. Себеби кыргыз баласы билген. Эртең бүрсүүнү мен алам табияттан. А бирок бергеним эмне? Өзү табиғи өсө албай атабы? Жардам берип жок дегенде, жардам берип коюунун өзү бир чоң соопчулук. Булактын көзүн ач деген сөз. Бул деле ошол да. Чыга албай атабы? Бирок табият ар кандай нерсе менен ал бүтөлүп калышы мүмкүн. Көзүн ачып кой. Мына ошол сыяктуу да. Айта берсек көп нерсе, калганын өзүңөр кубалап жетип аласыңар. Берүү бизде абдан аксы болду. Алганыбыз көп. Бергенибиз аз болот. А кыргыздар кандай жашаган? Алганга караганда бергени көп болчу. Алып жашаганча берип жаша деген да макал бар эле. Анан дагы бир нерсени айткым келет. Ушул эле темада булам. Кээде адам ушул мыйзамдын иштешине же ишенбейт, же маани бербейт, же такыр кабары жок, билбейт. Бирөө айтса да түшүнбөй алып эле, бирок бербей койсо, каалайбы, каалабайбы, жашоо баары бир өзүнүкүн алып коет. Ошол жашоонун өзүнүн алганы өтө кымбатка туруп калат. Адам өз ыктыяры менен бербесе, алып коет баары бир. Андан чыгат ал нерсе. Бирок ал чыккан нерсе жаманчылык менен чыгып кетет. Ал ден соолугу менен чыгып кетиши мүмкүн. Ал өмүрү менен, бирөөнүн өмүрү менен чыгып кетиши мүмкүн. Көп нерсе менен чыгып кетиши мүмкүн. Кыйроо менен чыгып кетиши мүмкүн. Көп нерсе. Жашоо албай койбойт. Жашоо баары бир алат. Себеби жашоонун мыйзамы өзү жанагы теңдикти каалайбы каалабай өзү камсыздай берет. Өзү дегенде мындай фантастикалык деңгээлде ойлобогула. Жашоонун мыйзамы ошондой иштейт. Эгер адам бербесе, баары бир чыгып кетет ал башка жагынан, кырсык менен чыгат. Чыгарып жиберет. Кээде болот го, сопсон келип атып эле түп-түз келип эле мен текшерүү басып калып анан айып пул төлөп калдым дейсиз. Ойлонуп койгучу эмне үчүн? Демек чыкпай аткан бир нерсе. Чыгарып алды да. Барбы ошондой? Мына өзүбүз эле талдап көрөчү. Жөнөкөй нерсе. Туруп эле ойдо жок жерден эле мындай анысы жок деле өтүп кетмекмин, мындай деле бирок бир нерсеге учурап калабыз. Чыгаша чыгып кетип атат. Анан ошондо да биз жакшыга жорукпай, чыгаша чыкмайынча киреше кирбейт деп жакшыны эңсейбиз. Жок. Туура талдагыла. Жанагы жашоо мыйзамы, ушу алуу берүү мыйзамын жантан бери айтканым, өзүбүз үчүн эң биринчи. Өзүбүз талдаганды үйрөнүшүбүз керек. Мен алганыма караганда бергеним кандай болуп атат? Алуу берүүм кандай болуп атат деп баары бирибиз өзүбүздөн баштайлычы. Анан ошону тең деген камсыздап жашаганды үйрөнсөк эле, жанагы туура эместиктер өзүнөн өзү жоюлат. А бизден чыкпай атса, баары чыгып кетет. Чыкканда башка жагы менен чыгат, ошон үчүн биз дароо оюбузга да келбейт, анан акылыбызга да сыйбай калат да, бул ага тиешеси жок, ал башка. Ал тетиги желме болсун. Тети бушта гай жашын алган турбайбы, менден штраф алып койду депчи. Маселе анда эмес. Мен жөнөкөй мисалдар менен айтам. Кээде байкайсыңар жашоо турмушта. Жаш өмүрлөр кыйылып кетип атат. Карап көрсөң, бөөдө өлүм болуп кетип атат. Эгер талдап келсең, кээ бир адамдарда алуу берүү бузулганда, ал адамдын өзүнөн эмес, жакындарынан алып коет. Үй бүлөсүнөн алып коет. Туугандарынан алып коет. Себепкер башка бир адам болушу мүмкүн. А бирөө курмандыкка чалынып кетет. Ошондо да бул алуу берүүгө байланыштуу болот. Же жок жерден бир буюмуңарды же үйүңөргө ууру кирип, бир нерсеңерди уурдап кетти. Кымбат баалуу буюмуңарды же дагы бир нерсе. Анан биз жакшы ырымчыл элбиз да, бир нерсе жакшылыкка деп жоруп койбойбуз. Ушу менен чыгып кетсең садага болсун, тиги болсун деп. Жок. Анын аркасында башка нерсе жатат. Чыгып атабы? Өз эркиңер менен чыккан жок да. А балким чыкпай аткан нерсени чыгартып атат башка нерсе.
Өзүбүздү талдайчы. Бардык себептин башына биринчи өзүбүздөн коелу. Эгер жок өзүбүздөн таза болсо, анда мүмкүн, мен 100% деп айтпайм, мүмкүн кырсык болуп мындай башка себептер да болушу мүмкүн. Бирок көп учурда негизинен бардык нерсеге адам өзү себепкер. А бул мыйзамдын баягы иштеши, бул мындай аксиома катары, бул мындай башкача иштебейт, ушундай гана иштейт. Бул бар. Биз кабыл алабызбы, кабыл албайбызбы, түшүнөбүзбү, баары бир ал өзүнүн таасирин, өкүмүн бузбайт. Маселе өзүбүздө. Биздин бабалар бул жаатынан өтө мындай жашоого баам салып, өзү мындай акылман болгон экен да, бабаларыбызчы. Эми бүтүн эл дебейин, бирок акылмандар көп чыгып, ошол нерседен кабары бар болуп, ошол билимдерди макал түрүндө, ар кандай бир салттар түрүндө, ар кандай бир көп нерсе аркылуу кийинки муундарга улам жеткирип айтып берип тургандагы элибизди ушундай туура эместиктерден, туура эмес жолго адашуудан, жаңылуудан сактап, ушундай кам көрүп келген. Биз бүгүн ушул көп нерселерден өзүбүз алыстап, кур калып, түшүнбөй, маани бербей, анан ушундай бир салттуу билимдер жөнүндө сөз кылсаң, бул байыркылык, артка чегинүү, азыр заман башка, заман талабы башка деген пикирлер көп, өзгөчө жаштардачы. Азыр технологиянын заманы. Кандай эмне болбосун, жашоо мыйзамы өзгөрүлбөйт. Жашоо мыйзамы өзгөрүлбөйт. Жер баягы эле тоголок. Баягы эле күн эртең менен чыгат, кечинде батат. Баягы эле гравитация ошол күчүндө. Деген нерсе, мындай түбөлүк нерселер бар да, ошол эле мыйзамдар дагы эле күчүндө боло берет, такай. Баалуулуктар өзгөрөт. Көз караштар өзгөрөт. Анан заман бузулду деп атпайсызбы? Заман бузулбайт. Адамдын түшүнүгүнө, аң сезимине, чектелишине жараша замандын түшүнүгү ошондой болот. Анын кабылдоосу ошондой болот. А заман өзү мезгил өзгөрүлбөйт. Мезгил туруктуу эмес, улам өзгөрүп, бирок жашоонун маңызы өзгөрүлбөйт дегеним да. А биздин түшүнүгүбүздө ал заман өзгөрүп кетти дейбиз. Мындай экен, тигиндей экенбиз. Ошол эле сөз бар го, заманың бөрү болсо бөрү бол деген сөзчү. Бул эмне деген сөз? Ошого жараша өзүңдү ыкта деген сөз да. Демек, азыр ушундай баалуулуктар өкүм сүрсө, анда ушул баалуулуктарды карманып жаша деген сөз. А бирок ошол баалуулуктарды ким жаратат дейбизби, же ким калыптандырат? Адам өзү. Бүт адам өзүндө. А кээ бир эрежелер баалуулугуна да карабайт, эч нерсесине карабайт, өзүнүн өкүмүн бере берет. Мына жашоо мыйзамы, алуу берүү жашоо мыйзамы ошондой. Ошондой мыйзамдан бири. Так, бул боюнча суроо барбы? Эмне жыйынтык чыгара алабыз бүгүнкү сабактан? Мен бир нерсени силерден өтүнсөм, ушу сабактан пайдаланып бере аласыңарбы? Ушул сабактан эмне алып атасыңар өзүңөр? Алып атасыңарбы? А буну кайра бере аласыңарбы? Ооба, ошо башкаларга. Эгерде жөнөкөй эле логикалык негизде карасакчы, ушуну канчалык көбүрөөк биз мекендештерибизге, баягы замандаштарыбызга жеткирсек, албетте эгер силер пайдалуу деп эсептесеңер, анда биз эмне кылабыз? Биз чөйрөбүздү жакшыртабыз, өзгөртөбүз, оңдойбуз, агартабыз, байытабыз, кандай дегиле. Кимдин түшүнүгүнө жараша кандай болсо, бирок ушул нерсени жайылтуу менен биз бир нерсеге жетсек болобу? Кандай деп ойлойсуңар? Ушул жерден пайдаланып мен бир нерсени айткым келип атат да, эми ушул билим жөнүндө же сөз жөнүндө болуп атат да эми. Бир психология болуш керек. Психологиянын психологдордун айтымы боюнча, маалымат бир жактуу гана кабылданса, мисалы, угуу аркылуу кабылданган маалымат, мен сүйлөп атам, силер угуп атасыңар. Эгер бир гана угуу жолу менен кабылданса маалымат, канча пайыз ал маалымат өздөштүрүлөт деп ойлойсуңар? Канча? 1%. 1% туксаган таш кулак го ал. Жок, мен мындай эле суроону болчу. Угуу аркылуу кабыл алынган маалымат канча пайызга өздөштүрүлөт? Эми 1% коюңуз. Канча пайызга өздөштүрүлөт?
50%. 50% маалыматты өздөштүрөм дегендер кол көтөрүңүлөчү. Анда силер генийсиңер. Чын куттуктайм. Психологдордун айтканы боюнча билесиздер канча пайызга өздөшүлөт? Кыйын дегенде 10%. 10%дан ашпайт экен. Угуу жолу менен кабыл алынган маалымат 10%га гана өздөштүрүлөт. Эгер ошол эле маалымат көрүү менен коштолсо, укканы көргөнү менен тең бири-бирин толуктаса, анда бул маалымат 20%га өздөштүрүлөт. 20%га. Муну мен ойлоп тапкан жок, мен ушул окуган менен бөлүшүп атам да. Психологдордун айтымында көп мындай бир изилдөөлөр жүрүптүр, ошондо маалымат берип атат. Сурообуз, кандай эжеке, кол көтөрүп атасыз. Суроо эмеспи? Эгерде ошол эле маалымат угуу аркылуу, көрүү аркылуу коштолуп, анан тактоо иретинде суроо жооп менен дагы бышыкталса, бул маалымат 40%га өздөштүрүлөт. Улам эки эселенип атат. 10%, 20%, анан 40%. Ошон үчүн бул жактан мен көбүрөөк суроо жоопту колдоном. Бир аз мындай интерактивдүү коебузбу, жандуураак болсун деп. Эми жасап көрсө деген кандай мааниде? Эгерде азыр мен ошого баратам. Эгерде мына ушул жерге келип уктуңар, укканыңарды көрдүңөр, тактап суроо жооп менен бышыктадыңар, анан ошол 40%га өздөштүргөн маалыматты ысуулай, алыстатпай, кайра барып башка бирөөгө жеткирүү аракетиңер менен бышыктасаңар, өзүңөр үчүн ошол маалыматты 80%га өздөштүрөсүңөр. Себеби алуу берүү мыйзамы ушундай иштеп атат. Алган нерсеңерди кайра берүү учурунда алынган нерсе кайра бышыкталат. Себеби силер берип атканда силерде бир нерсе пайда болот, жоопкерчилик. Жеткирүүдө адашпайын, так берейин, кандай эле ойлоносуңар, не иштей баштайт, акыл, билим, тажрыйбаңар, өзүңөр да кошосуңар сөзсүз түрдө. Өзгөчө кыргыз. Кошконду жакшы көрөбүз, байытабыз, көркөмдөйбүз да. Эми тамаша аралаша болсун, бирок кандай болгондо дагы ошол алган маалыматтарды кайра эгерде багыттуу түрдө бөлүшсөңөр, бирөөгө жеткирүү аракетинде болсоңор, ошондо 80%га өздөштүрүлөт. Анан ошол маалымат ал силердин көкүрөгүңөрдө көкүрөктө болбосо да, бирөөнүкү көкүрөгүнө уюшу мүмкүн, бирөөнү жок эле дегенде эс тутумунун же акыл тизмегинен орун алат. Эгер жөн эле уктуңар, көрдүңөр, тактадыңар, бирок бербесеңер, 40%га деп атпайбызбы? Ал дагы 40%га өздөштүрүлөт, учурга гана белгилүү. Кайсы бир мөөнөт өткөндөн кийин аны силер пайдаланбасаңар, а пайдалануу деген сөз аны кайра орусча айтканда воспроизводить, же болбосо аны кайра сөз менен айтуу, жеткирүү, же болбосо аны мындай жөн эле пайдаланган ал башка, бирок сөз аркылуу, үн аркылуу кайра аны жеткирүү жолу менен иштетсеңер, ошондо ал бышыкталат. Акыл тизмегинен орун ала баштайт. Себеби ал силердин негизги куралыңарга айлана баштайт. А курал ал силерге мындай жөндөм берет, силерге шык берет, жана башка. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Ушул эле алуу берүү мыйзамын жөнөкөй нерседен баштайлычы. Биз жалаң гана ушул эле нерсе эмес. Ушул эле кыргыз таануу менен чектелбейт. Мен негизи айтып атам. Биз жалпы коомубуздун, элибиздин, мамлекетибиздин күчтө өсүшүнө, өркүндөшүнө, жакшырышына салымды кандай кошобуз деген суроолорго көп такалабыз өзүбүз. Эмнени кайсы бир жерден уктуңар, көрдүңөр, билдиңер, өздөштүрдүңөр, ошону кайра жакшы, пайдалуу нерсе экенин көрүп, билип, акылыңарда, көзүңөрдө жетип турса, ошону кайра жеткирүүдө, аны кайра таратууда, жайылтууга салым кошуп, ошону бышыктасаңар, ошону менен силер алуу берүү мыйзамынын жыйынтыгы боюнча чөйрөнү байытабыз. Ошентип биз өзүбүздүн жагдайыбызды өзүбүз эле оңдойбуз. Бул иштейт. Мисалы, өзгөчө азыр маалыматтык доор болуп атпайбы? Азыр баардык баягы маалыматтар негизги куралга айланды. Эми башынан эле негизги курал болчу. Болгону баягы куралдын түрүнө жараша биз көбүрөөк башка куралдарга басым кылганбыз. Эми азыр акыркы айланып келип туруп, кайра баштапкы акыбалыбызга келип атабыз. Алгач адам баласынын негизги куралы ошол тил болчу. Ал маалымат жеткирүү.
Андан кийин эмгек куралынан кийин согуш куралы пайда болду. Ал көбүрөөк орун ала баштады. Анан көп нерсе кыйрады, өзгөрдү, башка багыт алынды, нук өзгөрдү, жашоо өзгөрдү, жүрүп отуп, азыр кайра маалыматтык согуш деген сөз негизги курал кайра маалыматка айланып келгенин кайра баштапкы акыбалыбызга келдик деген сөз. Демек тил негизги куралга айланып атат. Кайра эле. Эми тил деген нерсе маалымат бирок азыр көбүрөөк жазмага өтүп атабыз да. Ошондой болсо дагы ошо маалыматты демек маалыматты ылгай билип, иргеп пайдалуу, пайдасыз экенге мында ошого дагы тарамет керек албетте. Бүгүнкү күндө өзгөчө. Анан ошону кайра убагында учурунда так жеткирүү, аны өздөштүрүү, же жуктуруу деп коет, жакшы мааниде. Бул өтө маанилүү. Ошон үчүн кыргыз таануудан өзүңөргө пайдалуу деп эсептеген алган нерсеңиздер менен эч качан унутпай, аны бөлүшүүгө аракет кылыңыздар. Мен ушуну көптөн көп өтүнөм. Ушуну менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайм. Анан кийинки жумада дагы сабактар уланат. Так, ошол менен болду. Биз ортодон